азыркы учурда могу бир 3 болобу же 5 жыл болобу азырынча айта албайм, бирок менин ушул сахнадан кетишке туура келеби же кандай болот билбейм, бирок ошондой бир планым бар. Мен өмүр бою сахнада ырдайын деген планым жок, чындап келгенде. Бир чоң концерт берип, сизди дагы эң биринчилерден болуп чакырып коеюн. Бул общий отчетный бир концерт, чоң концерт берип, анан сахнаны таштайм деген ойдомун. Анткени мен үй бүлөмө убакыт бөлгүм келет. Ушундай бир жөнөкөй мындай жубай болуп, балдарымды школго алып барып, ал жерден алып келип, күйөөмдү, жолдошумду жумуштан тосуп алып, мындай тынч жашоого кадам таштагым келет. Канча бир убакытка эмес, эгерде мен ушул учурда сахнадан кете турчу болсом, бул мен балким уже ушул ойдон таштайт окшойм. Анткени бул жашоо деген түбөлүктүү жашоо эмес да. Кийинки жашоого даярданышыбыз керек дегендей, менин ушул алдыда чоң ниеттерим бар. Эң биринчи бул жараткандын ыраазычылыгы. Анан ошол үчүн мен сахнада жүрүп ал жерге даярдана албайт экенмин. Эгерде мен Кудайым каалап, Аллахым жолумду ачып берсе, мен жол кийип, кадимкидей хиджаб кийип, эгерде ошол жолго келе турчу болсом, мен уже сахнага чыга албайм. Анткени эми мен үчүн бул нормалдуу эмес. Толук түрдө динге киришип, мен ушул динимди толук түрдө изучать этип, кандай болот, эми ушундай ниетим бар. Жакшы ниетиңиз бар экен.